Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 12 январга карата эпидемиологиялык тобокелдерди баалоо мартирцасына ылайык Кыргыз өлкөсү сары зонада, ал эми Бишкек шаары кызыл зонада турат. Ошондой эле өлкөдө коронавирустун жаңы омикрон штаммы катталды. Буга байланыштуу чектөө чараларын киргизүү зарылдыгын республикалык ыкчам штабтан кабарлашат. Калк арасында эмдөө, анын ичинде бустердик доза менен камтууну жогорулатуу, коомдук жайларда, өзгөчө коомдук унааларда, соода борборлорунда, коомдук тамактануу жайларында, оюн залдарында эпидемияга каршы иш-чараларды күчтөтүү, чектөө чараларды киргизүү жана сактоо зарыл. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө коронавирустун 4-толкуну башталганын маалымдады.